Eşigi жоқ үй. Angime. Keçki karanlık jayılıp, ayıldın üstünde yıldızlar çaçıray başladı. Kıştақтың çetindeki eski үй gana başka üylörдөн ayırmalanıp görünçü. Al üydün eşigi eç kaçan jabılчу эмес. Жел уруп, кээде шамал катуулап кетсе да, эшик ошол бойдон ачык калчу. Көчөдөн өткөн ар бир адам башын буруп, бул үйдүн эшиги эмнеге дайыма ачык турат деп калчу. Үйдүн ичинде жалгыз карып калган апа жашачу. Чачын ак баскан, колдору калтырак. Бирок көздөрү эч качан үмүтүн жоготпогон. Ал күн сайын эшикке тигиле карап, үнсүз күтөр эле. Кимди күтөт? Албетте балдарын. Бир кездерде бул үй күлкүгө, шаңга толуп турар эле. Бөлмөлөрдүн ичинде балдардын кыйкырыгы жаңырып, дасторкондун үстү ашка толуп, эшиктин алдында жүгүргөн кичинекей издер калар эле. Эми болсо жымжырттык. Апасы эшикти жапса, балдары кайтып келбей койчудай болуп сезилчү. Ошондуктан ал эшик эч качан жабылбайт дечү. Жалгыз күндөр. Таң атканда апа адатынча эрте ойгонду. Үйдүн ичинде адаттагыдай тынчтык. Кийиздин алдында саман төшөлгөндүктөн ары бери басканда самандын бычыраганы угулат. Ал акырын басып барып, эшикке көзүн жиберди. Эшик баягыдай эле ачык. Күн сайын эле ошол кайталанчу. Балдарым бүгүн келе экен деп ичинен күбүрөнүп, эшиктин четине отура калар эле. Апа сыртка көз чаптырып, жолдун чаңын карап отурду. Кээде алыстан бирөө көрүнүп калса, жүрөгү дүкүлдөп кетчү. Ушул келаткан уулумбу, же кызымбы деп жан дүйнөсү жанып кетчү. Бирок жакындаган адам башка бирөө болуп чыгар эле. Кээде ошол жерден туруп, босогого таттуулар менен токоштор салынган табакты коюп коет. Балдарым келгенде ооз тийсин деп. Бирок ал табакка эч ким кол узатчу эмес. Үйдүн ичиндеги дубалдарда бул тынчтыкка көнүп калгандай. Эски саат дубалда тыкылдап турат. Бирок ар бир сокку апанын жүрөгүнө сайылган бычактай угулат. Кечкисин апа жарыкты күйгүзбөй, караңгыда отуруп алчу. Жарыкты күйгүзсө, үйдүн боштугу даана көрүнүп калчудай сезилчү. Ошондуктан караңгылык менен сырдашып, үнсүз отура берет. А бирок баягы эшик ачык бойдон тура берчү. Өткөн чак. Кээде апа отуруп алып, көзүн жумса эле, өткөн чак кайрадан тирилип, чыга келчүдөй болчу. Үйдүн ичинде балдардын күлкүсү жаңырып, босогодон бирине бири урунуп, кирип чыгып жаткан кичинекей буттардын дүбүртү угулгандай болор эле. Апа, нан бериңизчи, деп кыйкырып турган уулунун үнүнө. Апа, мени караңызчы, мен кыялымда асманга учам, деп секирип турган кызынын шаңкылдаган күлкүсү. Ошол элестер апанын жүрөгүн эсчү. Ал кезде дасторкон дайыма толо эле. Жайлоодон сүт, чанач толо кымыз, очоктон чыккан ысык нан, анан балдардын талаш тартышы. Апасы алардын ар бирине көзүнүн нурун төгүп, жүрөгү менен кучактап, бактылуу болгула деп тилеп калчу. Кээде ал ошол кезде эстеп отуруп, өзүнөн өзү шыбырап жиберет. Ушул үйдө кандай гана жылуулук бар эле. Эми болсо дубалдарда муздап калгансып көрүнөт. Ал эми эң кичүүсү 5 жаштагы уулу ар дайым эшиктин алдында от жагып ойночу. Колдору күлгө боенуп, көздөрү жалтырап, апасына карап: "Апа, эшикти жаппаңыз. Ата, сиз дагы", деп калчу эле. Ошол сөздөр азырда кулагынан кетпей турат. Балдардын бөлүнүп кетиши. Апасынын жүрөгүн эң ооруткан учур, балдары чоңоюп, ар кимиси өз жолун тапкан күндөр эле. Ал күндөрдүн алгачкысында үй шаттыкка толуп турду. Бири үйлөнүп,
biri turmuşka çıkıp, жаңы үй bile күтüştü. Apası аларды uzatıp jatıp, kuanganday boldu. Бирок жүрөгүнүн тереңинде bir nerse üzülüp ketkenin sezip жатты. Apa, biz jakында келебиз, дечү уул кыздары. Apa, көңүлүңүздү чоктурбоңуз, айылга каттап турабыз, деп убада беришчү. Бирок турмуш деген өзүнүн агымына салып кетет тура. Улуу уулу шаарга көчүп кетип, иши көп болуп, кээде гана кат жазып турчу. Экинчи кызы алыстагы өлкөгө кетип, ал жакта турмушун куруп алган. Кичи уулу болсо башында айылга каттап жүргөн, бирок бара-бара келбей калды. Апа, шашылыш иштерим көп болуп жатат. Бүгүн бара албай калдык. Жакында барабыз, деген убада менен жылдар өтүп кетти. Апасы болсо ошол эле үйдө, ошол эле эшиктин алдында кала берди. Кээде өзүнүн өзү күбүрөп коет. Баламдын үнүн эшиктин ары жагынан уксам эле жетет эле. Кирбесе да эшиктин каккан үнү угулса болду, деп калат. Бирок эшикти каккан жан жок. Кошуна колоңдор деле карыган кемпир деп кирсе кирет, кирбесе жок. Эшик болсо шамалга кырын кыймылдап, ачылып, жабылып турат. Балдары жөнөткөн каттар. Апа үчүн каттын келиши чоң байрамга тете болчу. Кээде кат келип калса эле жүрөгү карс этип түшчүдөй толкуп кетчү. Шашып барып почточудан катты алганда көздөрү жашка толуп калчу. Апа кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Деп сурайт балдары. Ичинен жакшымын, балам, жаман эмесмин. Сен аман бол, деп жооп берип коет. Бирок алардын сөздөрү ар дайым шашылыш, убакытка сыйбай калгандай сезилчү. Бир-эки сүйлөмдөн гана жазылат. Апа, азыр шашып жатам. Кийин узагыраак кат жазам, дешчү. Каттардын конверттерин апа жыттап, төшөгүнүн баш жагына сактап койчу. Ар бир сөздү кайра-кайра окуп, жүрөгүн жылытчу. Бирок ошол каттарда деле бир эле убада кайталанчу. Жакында барабыз. Сизди сагындык. Чыдаңыз, апа. Апасы ал сөздөргө ишенчү. Үмүтү кайра жанып, эшикке тигиле берчү. Бирок күндөр өтүп, айлар өттү. Жылдар да өтүп кетти. Эшиктен эч ким кирген жок. Ошондо да ал эшикти жаппады. Жакында деген сөзгө ишенип, ар бир күндү жаңы үмүт менен тосуп алчу. Эшик жалгыздыкта калган апа үчүн жөн гана үйдүн кирип чыгаар жери эмес эле. Ал анын жүрөгү, анын үмүтү, анын балдары менен байланышкан болчу. Эшик жабылса, үмүт да жабылат деп ойлочу ал ичинен. Кээде шамал катуулап, эшик тарс-турс урунуп кеткенде да апасы аны бекиткен жок. Ал үчүн эшикти жабуу балдарына жолду жабуу менен барабар эле. Эшикке караган сайын көздөрү жашка толчу. Анткени ошол эшиктен балдары бир кезде чуркап кирип, апасын кучактап калышчу. Ошол эшиктен кызы узатылып чыккан. Ошол эшиктен кирип чыгып, кичи уулу күлүп ойноп жүгүрүп өткөн. Эшик бул апасынын эскерүүлөрүнүн күзгүсү болуп калды. Ал эшикке тигилген сайын өткөн өмүрү көз алдынан кино тасмадай сыдырылып калчу. Кээде өзүнө өзү шыбырап коет. Эшикти жаппайм. Балдарым кайтып келиш үчүн бул эшик дайыма ачык болушу керек. Бир күнү сөзсүз кирип келишет, деген сөзүн кайталай берчү. Ошол сөздөрдү айткандан кийин ал өзүн жеңил сезип калат. Жүрөгүндө кичинекей гана үмүт учкуну жашап, ошол учкунага дем берет. Эшик болсо баягы бойдон ачык. Убакыт агып, мезгилдер өтсө да, түшүндөгү балдары. Кечкисин апа караңгыда отуруп, көзүн жумуп алат. Көз алдына өткөн күндөр кайрадан тирилип келгендей болот. Түшүндө балдары эшиктин алдынан биринин артынан бири кирип жатышты. Улуу уулу кылычтай түз туруп, апасын кучактап алды. Кызы жылмаюусу менен келип, кичи уулу болсо апасына белегин берди. Эми гана бул үйдө шаңдуу жашоо башталганда, шамал катуулап,
eşikti kagıp saldı. Apa çoçup ketti. Түш көргөнүн bildi. Şamal toktop tursa bolmok eken dep içinen gübürönüp aldı. Akırkı demge çeyinke ümit. Gündör ötüp apanın çaçı murdagıdan da appak bolup ketti. Kolдорунун titregeni baştagıdan da küçöp ketken. Бирок көздөрү үмүттүн оту менен жаркырагандай. Ар бир таң аткан сайын ал эшикке тик карап, балдары качан келерин күттү. Apası üçün ар бир келген уна, ар бир өткөн адам анын жүрөгүн дүкүлдөттү. Балдарым ушул жол менен келет деп ички дүйнөсү жарылып кетчү. Бир күнү кечке жакын ал эшикти карап отуруп, жүрөгү башкача согуп калгандыктан кой терисинен жасалган төшөккө жата турайынчы деп башын жаздыкка койду. Көзү жумулар алдынан жылчыктары бар жыгач эшигин дагы бир жолу тиктеп алып, көздөрү жумулду. Бул анын акыркы демели. Эми үйдүн эшиги даана ачык калды. Эски үйдү ит куштан коруп отурган кемпир убакыт сааты келип, түбөлүк сапарга чыкты. Бул кемпирге анча мынчада тамак берип турган кошунасы келсе, жарыктык эч ак эле өчкөн экен. Туугандарына кабар берип, шарият менен жерге көмүп коюшту. Андан кийин дагы канча жыл өткөнүн ким билсин, бир күнү кичүү уулу балдарын ээрчитип үйүнө келди. Бирок бул жолу эшик жабык болду. Бул эшикти акыркы демине чейин жаппай ачык кармаган апанын аруу тилегин эси жок бала кайдан билсин? Үйгө кирип апалап, апасын таппай калды.